Волгоградтын биринчи выхтынан чыгып эле түзүнөн басабыз. Мен сиздерге айткан чайхана, устакана, кийим дүкөндөр, самсахананын бардыгы могул зданияда жайгашкан. Бул зданияга жакын жерде жайгашкан Канат агабыздын суши пиццасы дагы түзүнөн басып кетебиз. Жүрүңүздөр көргөзөйүн. Биринчи выхттан чыгып түзүнөн бир 200 метр басып келгенде Гилтейп колледж деген жазуу болот. Ушул жерден оңго кайрылып, шлагбаум менен биринчи повороттон солго бурулабыз. Жүрүңүздөр көргөзөйүн. Бул парковка 1 саат бою бекер болот, туугандар. Аркадан бери 50 метр басканда оң жактан хостел деген жазуу көрүнөт. Ушул жерден солду карай моңдойунан басабыз. Мекендештер, биз айтылуу адреске жетип келдик. Бул жерде Яндекс.Го деп азырынча жазылып турат. Буйруса түндөсү могу жердеги прожектор жанып, аябай жарык болот бул жер. Парковкалар 1 саат бою бекер, 1 сааттан кийин 100 рубльден эсептелет. Мына бул жерге кире бересиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадагы мекендештер, саламатсыздарбы? Биз көп жолу Канат агамдын суши пиццасы деп сиздерге жакшы маалыматтарды берип келгенбиз. Бул суракка Кудай насип болуп, Канат агабыз суши пиццаны чоңойтуп, мына элдер отуруучу жер менен ачылып отурат. Андыктан толугураак маек алып, бүгүн өзгөчөрөөк интервью болмокчу. Андыктан алдыңкы 10-15 мүнөттөн сиздер чогултуңуздар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Келиңиз, кандай жакшысызбы? Алхамдулилла. Алхамдулилла. Отуруп кенен сүйлөшөлүк анда. Келиңиз, ошо биздин тамакты растап койдук. Ошодон интервью бергенче тамактарды көргөзө кетелик. Давамын айткандай. Сизге да Алла ыраазы болсун. Не дегенде көп жолу тартып чыгардыңыз. Ошону кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга жакшы дагы бир интервью берип, дополнительный блюдалар кирип калды. Ошолорду информацияны анан залда дагы айта кетейин деп сиздерди чакырган элек. Куш келипсиздер. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Сизди дагы историялардан YouTube'га тартып, көп адамдар танып калыптыр. Азыр бул жерге крыльяларды кошупсуз, сушинин көптөгөн түрү кошулуптур. Анан ашкабак манты, өзүбүздүн мындай мантылар, чучуралар дагы кошулуптур, майда манты демекчи. Булардын баалары канчадан канчага чейин иштейсиз? Мен по очередь айта кетейин. Ассаламу алейкум дагы бир жолу кыргыз бир туугандарым. Сиздерге көп эле жолу уже суши пиццаны жеп калдыңыздар. Дагы сиздерге дополнительный канат, азиатский тамак болсо жакшы болот эле деп сурап калганыңыздардан азыр биз мантыны киргиздик. Эт менен манты бар, анан ашкабак манты и майда манты, 3 манты киргиздик. Еще дополнительно айта кетсек, Кыргызстандан курут алдырып жатабыз. Курут дагы кирет. Курут баягы эзме курут деп коет, сары май менен. Ооба, ошону алдырып жатабыз. Ошондой эле эми көп эжеке акелерим жеп кетти, кыргыз бир туугандарыбыз кырылышканы. Бир аз окшоштура албаттык эле, азыр поварым келди, аябай жогорку деңгээлде жасады. Эми алхамдулилла азыр проба кылып көрөбүз. Ошондой эле ошо билесиздер, мен сушими жеп кеткендер комментарийга жаза кетсеңиздер болот. Суши Канаттыкы кандай, Волгоградский проспект 32 корпусунда кандай жасалгандарын комментарийга калтыра кеттиңиздер. Уже 6 айдан бери пицца суши жеп жүрөсүздөр.
Ошондой эле эми манттылардын ценаларын айта кетсем, мясо манты биздики граммовкасы чоң, 5 штуктан атайын койдук. Бул жерге сал көбүрөөк салдык, не дегенде интервьюга кичине көргөзүп, аппаратный коллегалар бар дегендей. Мен өзүм эле жейм. Анан 5 штуктан салабыз. Граммовкасы 260 граммдан болот. Граммовканы чоңураак кылып, чоң кылып койдук. 5 штуктан 250 сомго койдук. 200 адашып кеттим, 250 рубльге коюлду. Ашкабак манты куйрук менен кошулуп жасалат. Дамы чтобы кичине сочныраак чыгыш үчүн буну 270ке. Бул да 5 штук. Ошондой эле ошо мына майда мантты 11 штуктан чыгардык. Бунун ценасы деле ошо сары май менен беребиз, өзүбүздүн сары майлар менен келет. Bunun ценасы 270 рубльден коюлду бул дагы. Ошондой эле мына бургерибизден картошка фри сырный соус менен беребиз. Бургердин өзүнө көргөзөйүн дедим бүгүн. Бургердин өзү устоюшу 280 рубль. Картошка фри сырный соус мындай кошулат. Буну 360 рубльге коюлган. Ошондой эле биздин суши пиццаларыбыздын ценасы билесиздер. Пиццанын чоң размери өзү 40 деп айтам. 45 размер чыгат, не дегенде 550 сом. Кичинекей бар 450 сом. Ошондой эле сушилердин азыр кичине продукты өзгөрдү, кымбаттап атат дегендей. 270тен коюп аттым эле. Азыркы эми зал чоңойтуп, адамдарга дагы жакшы союз создор мындай жасадык, напиткаларды алып келип, ошондой эле 290 рубльге койдук. Ишо бир сиздерге баягы адамдарды тыгып алып эле кечке 2 саат бекер деп тамакты чыгаргым келбеди. Не дегенде патрап келип көп адам наразы болуп кетет экен. Сиздерге жакшы 3 күн акция койдум. Как мындай каалаган убакта келесиздер, 3 күн селый иште мөөнөтүбүз эртең менен 11ден кечкурунку 1ге чейин заказды алабыз. Доставканы кошумчалай кетсем, доставка только 11ден кечки 11:30га чейин акыркы заказ алабыз, чтобы курьерлерим 12:30га жеткизип бериш үчүн. Ошондой эле 1,5 миң рубльге чейин метрого чейин жеткизип беребиз. Если үйгө метродон чыгып 3 мүнөтпү 5 мүнөт баскан болсо 2,5 миң рубльге үйүнө чейин жеткизип беребиз. Если Московский областка коллегалар менен мындай коллектив менен отурабыз деп калышат да. Ошондой эле ошону айта кетейин. Московский областарга МКАДтан сыртка чыккан уже 3200 өтөт. Бесплатный доставка. Заказды жеткизип беребиз 3200 Московский область. МКАДтын ичине болсо метродон чыгып туруп баскан болсо бир 5-10 мүнөт 2,5 миңден өйдө доставка. Ошондой эле манты, пицца ассортимент кыласыздар. Если келип жейбиз десеңиздер 3 күн коебуз. Солорунан айта кетсек. Азыр мен ойлоп атам, субботадан понедельникке чейин. Суббота, воскресенье, понедельник. 3 күн. Канчасы болуп калды ошондо? Бүгүн числонун 16сы. 16сы болду, 16 күн тартып атат видео. 16сы. 17, 18, 19-у 20% арзандатуу менен келип жеп кетсе болот. Мисалы үчүн эми 1000 сомдук жейби 800 сом төлөйт. Если 2 миңдик отурган болсо 1600 төлөйт да ошондо. Ал доставкага жарабайт. Ал доставкага жарабайт. Келип отуруп жеп кетсе болот. Ошондой эле. Анан бул Канат агабыздын пиццалары аябай даамдуу. Мен чындыгында көп жерден пицца жеп жүрөм. Додо пицца, пиццерияларда артта калтырап турчу пиццаларда даамдуу. Анан сушилерин жеп жүргөндөр комментарий жаза кетесиздер. Буларда тейлөө аябай жогорку деңгээлде. Мамиле менен да чындыгында. Бул жерде эми ачты. Мо крыльялардан аябай острый. Уже тапты, ыгыны тапты. Буга чейин жеп жүргөндөр дагы жеңиздер алып чындыгында. Доставкалар дагы бар. Бургерлери чындыгында жакшы. Анан буга чейин башка жактан чайхана ачты деп тартып көргөздүк. Буюрса ушул жерден эле ишти баштайт эми Кудай кааласа. Эми ишти баштады Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик Канат ака.
Ооба, кызматына боло бериңиз. иншалла дагы бир кошумчалай кетсем, не дегенде обслуживание бир официант алдык азыр. Ошондой эле поварларды алдык. Азыр жогорку деңгээлде жасап беребиз. Өзүм ошо кызматта сиздер келсеңиздер тосуп алып, өзүм полный кандай болгондорун интервью өзүңүздөрдөн да алам. Не дегенде уже көпчүлүгүңүздөр билип калдыңыздар, пицца кандай экен. Не дегенде камырды атайын чоң жасайм, размерин да чоң койгом. Ооба. Атайын мындай келип, мынаны 2 адам кеңири тоюп жеп кетсе болот. Ошол таксисттерге айта кетсек, мантыны келсе, чайы менен чайы бекер кылып беребиз. Ошо таксисттер постоянно таксисттер чай ичет да. Таксисттерге кошумчалай кетейин. Аларга постоянно 5% скидка, канча чай ичсе 5% скидка кылып берейин. Же болбосо мантыны, чайын ошо канчага бир 300 рубльге коюп берсем болот да. Анан ошондой эле дагы дополнительный менюлар кошулуп жатат. Эртең балким чучуктун, эттердин баягындай менюларын киргизип жатабыз. Ал иншалла 1 айга кирип калат. Ошо открытыйга келе бересиздер. Залды чоңойттук, напиткаларды койдук. Кола, фанта албайбыз пока. Не дегенде өзүбүздүн домашний султан чайлар, өндүрүштөр, зыяны жок, добрый соктор, душес, тархун, курут, ушуларды полный алып келебиз. Өзүбүздүн напиткаларды алып келгенге аракет кылабыз. Не дегенде кола, фанта сурабай койсоңуздар болот. Не дегенде азыркы заманда өзүңүздөр билесиздер кандай ситуация болуп атат. Ооба. Султан чай бизде көтөрүлүп кеткен күндө дагы башкаларда мен көтөрбөдүм. Не дегенде кыргыз элибиз ушул 100 рубль боюнча калтырдык. 120, 130, 200га чыгарган жокпуз. Ооба. Ошол туугандар, бул Болградск метросунда көптөгөн мекендештердин ошо иштерин тартып көргөзүп келебиз. Келген болсоңуздар, бул жакта устаканалар бар, чайхананын түрлөрү бар, мисалы самсаканалар бар, кийим дүкөндөрдү аябай көп тартып жүрөм, продукт дүкөндөр бар. Келип ушул жерден продукт акылганча, кийингенче келип суши пиццадан жеп көрүңүздөр. Бул бардыгы 100% адал туугандар. 100% адал. Шектүү нерсеге караганда таза нерсе жеген болсок, бул дуаларыбыздын кабыл болушуна чоң рол ойнойт да. Ошого адал нерсе жейишке эместер чакырып кетет элем. Бул видеону максималдуу түрдө группадан группага тааныштар менен бөлүшө кетиңиздер, келип жеңиздер. Ишиңизге ийгилик, Канат ака дагы бир жолу ар дайым өнүгүп өссүн. Ооба. Бул эле жерге эмес, башка жактардан филиалдарды ачыңыз. Мындай өзү аракет кылып атат да, чындыгындачы. Өзүбүздөн келип бул жерде кызмат кылдык. Аллам ыраазы болсун мунун баардыгы. Ошого ар дайым биримдикте, ынтымакта бири-бирибизге мындай поддержка берип, мындай ар дайым жүрө берелик. Ооба, сиздерге дагы Алла таалам чек шүгүрлөр болсун. Сиздерге да рахмат. Не дегенде ошо устаздар келип, алхамдулилlah чай ичип, дуаларын берип, жакшы отуруп кетип атышат. Ошондой эле кошумчалай кетсем, Надеждадан, Манас Окужайдан, Абухамовадан уже келе башташты. Не дегенде сушиңиз действительно арзан экен, пиццаңыз арзан экен деп келип жеп кетип атышат. Сиздерди дагы баардыгыңыздар чакырам. Эми көпчүлүгү билип калды, кайсы устаздарыбыз келгендерин көрүп деле калдыңыздар. Эми аттарын атабай эле коеюн. Аны чайын бериптир деп ана реклама кылып аласың деп атын айтпадым. Устаздар өздөрү билет. Ошондой эле сиздерди деле чакырабыз. Коркпой келип алып жеп кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө туугандар. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп Чорныйдан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.